Салам балдар. Бүгүн силер менен жираф деген темада ой бөлүшмөкчүмүн. Бул жашоодо биз билбеген сырлар көп. Бир караганда эч кандай сыры көрүнбөгөн менен табият сыры ары татаал, ары жөнөкөй, ары терең, ары ачык да. Мына ошондой сырлары менен жаратылган жандыктардын бири кадимки эле жираф. Жираф сөзү орус тилинен арабтардын жасанган, кооздонгон деген маанидеги зарафа деген сөзүнөн келген. Анын кооз, иреттүү жайгашкан темгилдүү териси адамдын манжа издериндей ар биринде ар башка болот. Бирок таң калыштуусу зебра жана жирафтардын жаңы туулган балдары аларды ошол темгилдери аркылуу таанып калат. Жираф эң бийик жаныбардан болуп эсептелет. Анын бою 5,5–6 метрге чейин жетет. Ал эми салмагы болсо 1–2 тоннага чейин жетет. Мойнунун узундугу болсо 1,5 метрден ашат. Эң кызыгы алардын мойну да бардык сүт эмүүчүлөрдүкүндөй 7 гана омурткадан турат. Жирафтар жай олдоксон басат, бирок ар кадамы менен 6–7 метрди жерди бир басат. Анткени менен кыска аралыкка чуркаганда саатына 5–6 километр жерди басып өтүп, аттарды чаңында калтырат. Мындан тышкары ал адамдарды азуктаганы менен да таң калтыра алат. Суткасына бир гана саат уктайт. 16–20 саат бою азыктанат. Жираф уйлар сыяктуу кепшөөчү жаныбарлардын катарына кирет. Бир жегенде 30 килограммга чейин чөп жейт. Көрдүңөрбү балдар? Бирок алардан айырмаланып, тили менен мурдун эле эмес, кулагындагы оңой эле тазалап алат. Көрдүңөрбү балдар, жирафтар жөнүндө маалыматтарды? Эми силерге табышмак. Бул азыркы кезек Филвордто. Бул силердин маңдайыңардагыны Филворд деп атайбыз. Мен кызыл менен көрсөтүп койдум түшүм. Дагы кана түшүм майрамы болгондуктан дагы эмнелер жазылган. Түшүм майрамына байланыштуу сөздөр катылган. Канча сөз бар экенин таап комментарийге жазып койсоңор да болот. Анда төмөндөгү социалдык баракчаларга катталгыла. Мен сабактарымды бүт ушул социалдык баракчаларга жүктөп койгонмун. Мен силер менен болдум. Кийинки сабакта жолугушканча.